Салам достор. Бүгүн АКШнын Green Card лотереясы жөнүндө сүйлөшөбүз. DV Lottery Program деп да айтып коюшат. Бул акысыз, ар бир адам өзү тапшырып койсо болот. Мөөнөтү октябрдын 1-жумасынан ноябрдын 1-жумасына чейин болот. Ошол убакта анкетаны толтуруп, сабмит кылып коюш керек. Андан кийин жыйынтык майда чыгат. 2023 жылы майда чыгат. Бул программа 2024 жылы келчүлөргө ойнотулуп атат. Буга чейин утуп келгендер бар, өзү толтуруп уткандар бар, бирөөлөргө толтуртуп уткандар бар. Эң башкысы маалыматтарды туура толтуруш керек, ката кылбай, жакшылап карап, анан чын калпайтпай чын жазыш керек. Башка бирөөлөргө толтурсак кандай болот деп жазып аткандар. Эгерде негизинен программаны, анкетаны толтуруш жеңил, ар бир адам өзү толтурса болот, данныйларды эле сурайт. Эгерде ошондагы толтура албайм деп өзүнө ишенбеген адамдар болсо, анда атайын ошондой услугаларды колдонсо болот, бирөөлөргө толтуртса болот. Алар $2000–3000 деп акча сурабаш керек, өзүнүн услугасын эле сураш керек. Ал эми $2000–3000 сурагандар, алар мошенниктер. Алардан алыс болуш керек. Green Card бул лотерея, бул кимге чыкса ошого чыгат. Эч ким гарантия бере албайт. Бул маалыматтар сизге пайдалуу болуп атса, сөзсүз биздин Айдана TikTok YouTube каналыбызга жазылып, катталып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Бул башка көбүрөөк адамдарга жеткенге жардам берет. Ошол үчүн колдооңузду көрсөтүңүз, биз улантабыз. Пост чыгарганбыз. Андан кийин аябай көп суроолор келиптир. Менин паспортумдун мөөнөтү, үй бүлөдө баарын жазыш керекпи, сүрөт кандай болуш керек деп. Ошону мен азыр өзүнүн инструкциясынан карап силерге айтып берейин. Октябрда Green Cardга анкета толтуруу башталганда, портал ачылганда дагы бир видео жүктөйбүз. Кантип толтуруш керек ар бир шагты көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Веб-сайтына киргенде эле жазылып турат. Лотереяга катышуу акысыз жана оңой эле деп толтуруп коюш. Кайсы мамлекеттерден катышса болот? Кыргызстан ошол катыша алчу мамлекеттердин арасында тизмеси бар. Ал эми Орусияны билбейм азыр. Орусиядагылар катыша алабы? Ошол портал ачылганда инструкциясынан көрүп билсек болот. Green Card лотереясына анкета толтуруш үчүн эки нерсени азыр даярдап алыш керек. Биринчи, загранпаспорт номерлери коюлат ошол жака. Жаш балдарга загранпаспорттун кереги жок. Алардын аты жөнүн жазып, сүрөтүн киргизип коесуңар, кийин күбөлүгү менен барып документ алып берсе болот. Ал эми чоңдорго сөзсүз загранпаспорт керек, ID карта болбойт. Экинчи нерсе бул сүрөт. Ошол Green Cardга деген атайын форматтары бар. Инструкцияны карап окусаңар, ошол жерде канча мегапиксель болуш керек, размери кандай болуш керек, баары жазылган. Ошону чыгарып, көтөрүп алып, сүрөткө түшкөн жерге алып барасыңар. Ушундай болуш керек деп. Өзүңөр жакшылап текшергиле, себеби баары сүрөткө тарткандардын баары эле билбеши мүмкүн. Ошол сүрөтү туура эмес болуп калса дагы, лотереяга ошол катышпай туруп эле кулап калышыңар мүмкүн. Ошол үчүн утуш үчүн, жеңиш үчүн өзүңөрдүн маалыматыңарды туура киргизиш керек. Загранпаспорттун номерин киргизиш керек. Анан сүрөттү туура тартып, туура киргизиш керек. Ошондо анан компьютерден тандагандардын арасына киресиңер. Анкетада биринчи атыңарды сурайт, фамилияңарды сурайт, жынысыңарды сурайт, туулган күнүңөрдү, айыңарды, жылыңарды сурайт. 4-чү пунктта кайсыл шаарда төрөлгөнсүңөр, ошол шаарды сурайт. Андан кийин кайсыл мамлекетте төрөлгөнсүңөр, ошол жерди сурайт. Азыр кайсыл жакта жашап атсаңар, айырмасы жок, бирок кайсыл жерде төрөлгөн болсоңор, паспортуңардагы маалыматты жазасыңар. Андан кийин 7-чи паспорт номериңерди сурайт. Бул загранпаспорт, ID эмес, ID өлкөнүн ичинде, ал эми четке чыгыш үчүн загранпаспорт керек. Андан кийин сүрөтүңөрдү киргизгиле деп сурайт экен. Сүрөт 8-чи пунктта. Сүрөт кандай болуш керек? Өздөрүнүн атайын application дагы бар. Сүрөткө түшүп келгенден кийин ошол жака киргизип, менин сүрөтүм туурабы деп көрүп алсаңар болот. Сүрөт электронный болуш керек, себеби application'дын бардыгы онлайн толтурулат, электронный болот. Ошол себептен
сүрөт дагы электронный керек. Барып, түшүп, имейлга жөнөтүп кой дейсиңер же флешкага сактап алып келесиңер. Адресиңерди сурайт. Адресиңерди, жашаган жериңерди толук туура кылып жазыш керек. 9 пунктта азыр учурда кайсыл мамлекетте жашайсыңар, ушул жерге жазсаңар болот. Негизинен бардык мамлекеттен жашап, бирок Кыргызстандын жараны болсоңор, тапшырып берсеңер болот. Америкада болобу, Европада болобу, Азия өлкөлөрүндө болобу, Орусияда болобу, эгерде жарандыгыңар Кыргызстандыкы болсо, анда ойлонбой тапшырып берсеңер болот. Силер ал үчүн Кыргызстанга барыштын кереги жок, онлайн тапшырасыңар. Эгерде утуп алган болсоңор, ошол жашаган мамлекетте Американын посольствосу менен иштешип, анан ошол жашаган мамлекеттен эле Америкага келе берсеңер болот. 9 пунктка кайсыл мамлекетте жашаганыңарды жазасыңар. Америка, Европа кайсыл жерде болсо. 10 телефон номериңер, 11 email адрес, 12 the highest level of education you have achieved дейт. Бүгүнкүгө чейинки жогорку билимиңерди жазасыңар. Эгерде мектепти бүтүп эле аттестат болсо, анда мектепти бүткөм деп жазасыңар 12ге. 13тө үйлөнгөнсүңөрбү же бойдоксуңарбы дейт. Бул грин картага баары катышса болот. Үйлөнгөндөр дагы, бойдоктор дагы, ажырашкандар дагы. Ошол үчүн бул жерде туура коебуз. Документке караш керек. Былтыр көп суроолор болгон. Биз ажырашып кеткенбиз, чогуу жашабайбыз, бирок документибизде дагы деле муж и жена деп турат. Анда муж и жена деп коесуңар. Үй бүлөнүн бардык мүчөсүн коесуңар. Ошол үчүн бул жерден адашпаш керек. 14 пунктта канча балаңар бар дейт. Эгерде жок болсо, бойдок болсоңор, үстүндө үйлөнбөгөн деп жазып, анан балдары деген жерге 0 деп коюп коесуңар. Ал эми балдарыңар бар болсо, Америкага алып келбейм десеңер дагы баарын жазыш керек. Ушуну жакшылап эстеп алгыла. Үй бүлөлүүлөр болсо, үй бүлө мүчөлөрүнүн баарын сөзсүз жазыш керек. Кече суроо келген, мен бир балабыз бар, оорукчан, аны биз Америкага алып келбей, калган балдарыбызды алып келебиз, ошондо эмне кылабыз, атын кошобузбу, кошпойбузбу деп. Үй бүлө мүчөсүнүн баарын аты жөнүн кошуп, сүрөтүн киргизип жүктөйсүңөр. Андан кийин, эгерде утуп калсаңар, алып келесиңерби, алып келбейсиңерби, ал өзүңөр чечесиңер. Ошого программага катышыш үчүн туура жазыш керек, баарын жазыш керек. Үй бүлөлүүлөр дагы 2 application кылса болот. Анкетаны күйөөсү өзүнчө толтуруп, келинчегин, балдарын кошуп койсо болот. Келинчеги өзүнчө толтуруп, жолдошун балдарын кошсо болот. Ошондо 2 шанс болот. Бул жерде сүрөт жөнүндө айтып өттүм. Сүрөттү кантип толтуруш керек. Негизинен анкета толтурганда анкетанын жанында эле инструкциясы болот. Ошол ар бир пунктка токтолуп, сүрөт кандай болуш керек, кайсы размерде, өңү кандай, очки тагып түшүш керекпи, такпаш керекпи, баарын айтып берген. Ошону карап, балдарды бул жерде кантип сүрөткө тартыш керек, ал жөнүндө да бар экен. Жаш балдарды көп суралган суроолорго жооп берип кетейин. Канча жаштан өйдө тапшыра алат дейт. Негизинен лимит жок деп атат бул жерде. Бирок тапшырыш үчүн минимум 12 жылдык Американын стандарты боюнча биздин стандарт менен мектепти бүткөн адам тапшырса болот экен. Эң жашы ошол мектепти бүткөн болуш керек экен. Качан программа ачылат дейт. Ошол Green Card лотереясынын порталы ар жылы октябрда ачылат, ноябрдын 1-жумасында бүтөт. 1 ай ачык болот. Ошол убакта тапшырсаңар болот. Америкада туруп тапшырсам болобу дейт. Болот. Мисалы Кыргызстандын паспорту менен башка жакта жашасаңыз, тапшырсаңыз болот. Себеби Кыргызстан ошол тапшыра алат деген өлкөлөрдүн арасында. Ал эми башка жакта жашап, башка жактын жарандыгын алган болсоңуз, анда ошол мамлекет тизмеде барбы жокпу, ошону караш керек. Регистрация кылганда канча жолу анкета толтурса болот дейт. Бир эле жолу, ошол эстеп алгыла. Кайра-кайра толтурган анкетанын баары алынып салынат, ошондо бир дагы жолу конкурска катыша албай каласыңар. Толтуруп бүтүп, акыркы барактан текшерип, анан сабмит кылсаңар, ошондо толтурган болосуңар. Андан кийин башка толтурам деп аракет кылбагыла. Эгерде менин паспортум мөөнөтү бүтүп калган болсо, же мен жоготкон болсом эмне кылам дейт. Бул аябай популярдуу суроо. Эгерде бүгүн толтуруп аткан болсоңуз, эртең паспортуңуздун мөөнөтү бүтчү болсо, анда ошол колуңузда бар паспортту
номерин коюп толтурасыз. Эртең алмаштыргандан кийин ошол эски паспортты сүрөткө тартып алыш керек. Анан жаңы паспортту уттуң дегенден кийин посольствого көтөрүп барып көрсөтөсүңөр. Бул эски паспортум, ошонун копиясы, бул жаңы паспортум. Мөөнөтү бүткөн үчүн алмаштырдым деп. Заранее алмаштырсамбы дегендер, заранее алмаштырганга болбойт. 2 жыл мөөнөтү бар паспортты жоготулган учурда дагы кайра эле 2 жылдык мөөнөтү менен жаңы паспорт берип коет. Ошого мөөнөтү бүткөнгө чейин алмаштырам деп аракет кылбай эле койгула. Эгерде ошол толтургандан кийин мөөнөтү бүтүп калса, эски паспорттун ксерокопиясын, анан жаңы паспорттун өзүн посольствого көтөрүп барасыңар өткөндөн кийин. Ал нормальный процесс. Келинчегим жана өзүм 2 application толтурсак болобу дейт. Болот. 2 адам толтуруп бири-бирин кошуп коет, сүрөтүн, аты жөнүн кошуп эле, анан балдары болсо балдарын да кошуп койсо, бирөө сутса баары келсе болот. Кайсы үй бүлө мүчөлөрүн кошсом болот дейт. Үй бүлө менен тапшырганда аялын же күйөөсүн, анан балдарын кошконго болот. Өзүнүн ата-энесин кошконго болбойт. Ошол үчүн алар өзүнчө тапшырыш керек, өзүнчө application толтуруш керек болот. Эгерде Американын башка иммиграционный программасына катышкан болсом, грин картага, лотереяга тапшырсам болобу дейт. Албетте болот. Ал бири-бирине эч кандай тоскоол болбойт. Ошого тапшырып берсеңер болот. Форманы толтуруп келип атып, бир документ керек болуп, жок болуп калса же сүрөт туура эмес келип калса, сактап койсом болобу дейт. Сакталбайт. Кайра башынан толтуруп келиш керек болот. Кайра башынан толтуруп сүрөт даяр болгондо, анан сабмит кылып койсоңор, түз эле ошол алардын серверине барып түшөт. Ошондо лотереяга катышкан болосуңар. Грин карта утканымды, утпаганымды кантип билем дейт. Азыр анкетаны толтурганда ошол жерде confirmation код берет. Ошону жазып, кагазга жазып, бир жерге сактап алыңыз. Май айында жыйынтыктары чыкканда ошол код менен өзүңүз кирип, атыңызды, фамилияңызды жазып, анан ошол confirmation кодду жазып текшересиңер. Ошол үчүн эгерде бирөөлөргө толтурткан болсоңор, алданып калбаш үчүн сөзсүз ошол confirmation кодду алыш керек. Жанында отуруп, толтуртуп, акырында confirmation код чыкканда ошол кодду өзүңөр алып, сактап алгыла. Аны башка бирөө алып алса, ар кандай манипуляция кылып, мисалы, май айында силер уттуңар, мага мынча акча бергиле, болбосо мен силерге confirmation кодду бербейм десе, силер эч нерсе кыла албай каласыңар. Ошол себептен ар бир адам өзү толтуруп, өзү алып сактап алганы жакшы. Эгерде толтуруш колуңардан келбесе, ката кылам деп корксоңор, анда бирөөлөрдүн услугаларын колдонсоңор болот. Анан ошол акырында confirmation кодду өзүңөр жазып алышыңар керек болот. Көптөр мен ошону таппай атам, жоготуп бердим, кантип текшерем дегендер бар. Анын дагы жолу бар, башка имейл адрес аркылуу запрос жөнөтүп ачса болот. Бирок өзүңөр кодду жазып алып эле, ошол код менен майда текшерсеңер билинет. Силер уттуңар же утпадыңар деп чыгат. Ошол достор, барыңарга ийгилик каалайбыз. Биздин каналга катталып, бул видеону бөлүшкөндү унутпагыла. Биз дагы Green Card порталы ачылганда инструкция боюнча видеолорду жүктөйбүз. Жакшы туруңуздар.